Kudreti çeksiz, ırайым ekенен, kudrеттүү. Kimde kim paygambarga baş ийсе, al Allah Taalaga baş ийди деп айткан. Kudrеттүү Allah Taalaga çeksiz mактоолор, даңктоолор айтылсын. Бул дүйнөгө кечи ырайым болуп жана улук кулк мүнөздүн ээси болгон сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Аян телеканалында Марва телестудиясынын Орозо айына арналган Райян теле долбоорун көрүп жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө Орозо айында орозо туткан адамдар үчүн жакшы көрүлбөгөн нерселердин айланасында, теманын айланасында сөз кылмакчыбыз. Биздин кадырлуу, сүйүктүү коногубуз, устазыбыз Чубак Ажы Жалилов. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Устаз, сизден Алла разы болсун. Ушул биздин берүүбүзгө убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Устаз, ушул орозо убакта орозо туткан адам үчүн жакшы көрүлбөгөн нерселерди бизге айтып берсеңиз, кайсы нерселерди кылсак мындай жакшы болбой калат? Макрух деп коет го. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул тема чындыгында олуттуу темалардын бири. Көп адамдар маани бербеген менен бул олуттуу тема. Анткени пайгамбарыбыз башка бир хадисте айтат да, эки кабырдан өтүп барат, мазардын жанынан, көрүстөндүн. Анан ушул жерде эки адам бар, булар кыйналып жатышат. Бирок өздөрү буларды чоң күнөө эмес деп ойлошкон. Майда деп эти бар бербеген нерсе менен кыйналып жатышат деп, анан дарактын бутагын сындырып таштап, мына ушул дарактын бутактары мындай бир кургаганга чейин таспих айтып турса, мына ушундан сооп жетип турат деп. Анан бирөө дейт, ошол бирөөсү ушакчы болгон, адамдардын сөзүн бири-бирине ташыган, экинчиси ошол жанагы заарадан сактанган эмес, чачырат неме кылган деп айтылат да. Ошол сыяктуу эле орозонун макрүүлөрү деп айтылганда, бул ошол сүннөттөрдүн тетиреси. Тагыраак айтканда, сүннөт аткарбай коюу бул деген кайсы бир деңгээлде макруh амалды аткарып коюу дегенге келип жатат да. Мисалы үчүн сүннөт орозо кармаган учурунда ушак айтып жүрүү, орозо кармаган учурунда кыздар менен деле сүйлөшө берүү, никес бейнике болуп жаштарыбыз көбүнчө, орозо убагында мисалы үчүн жанагыдай жаман нерселерди көрүү, азыр интернеттен ар биринин чөнтөгүндө жанагыдай телефондору бар. Андан сырткары ушак айтуу деп айттык, андан сырткары гыйбат кылуу, жалган сүйлөө, же болбосо мамлекеттин мындай казынасын уурдоо да ушуга кошулат кадимкидей эле. Андан сырткары мындагы мисалы үчүн жанагы журналисттер айрыкча гезиттерден, журналдардан туура эмес нерселерди, мисалы үчүн маалыматтарды берүүсү, ушул сыяктуу көптөгөн нерселер бар. Ушулардын баардыгы орозонун макрүүлөрү. Анан макруh деген эмне? Бул деген эми арам деп, таптакыр тыюу салынган деп деле айтсак болот, бирок ошол эле учурда жанагыдай бир өтө каттуу тыйылган, орозодо тамак жегенде, тамак ичкенде күнөөкөр эмес, бирок андан күнөөсү кем эмес болгон, мындай бир аткарылуусу талап кылынбаган нерселерди биз макруh жактырылбаган, шарият тараптан жек көрүлгөн нерселерди айтабыз да. Анан алымдарыбыз кээ бир мындай бир фикхи, фар'ий маселелерди, орозонун макрүүлөрү белгилеп кеткен. Мисалы үчүн бир адам таңдын атып калганына шектенип калды, сааты жок болуп калды, азан шуктап калган болуп, атып калды, атпай калды деп калган учурда тамак жеген мисалы үчүн макруh. Анткени өтө маани бериш керек бул маселеге. Эгер сааты болсо так билет эле, календар так билет эле, учурдан пайдаланып ошол жанагы муфтияттын чыгарган календарына мындай бир өтө маани бериш керек дейт элем. Анткени азанчылар уктап калат, анан кээде арганда молдолор чыгып калып, болбойт, менин көзү көрбөй калганына канча жыл болгон, анан чыгып эле азыр таң ата элек башка деп туруп, адамдарга жарым саат, бир саат кеч калдырып койгондор бар. Ошондуктан Кудайдан коркуп, ошол муфтияттын өзүнүн жанагы таквим календарына баш ийип, ошону карманыш керек. Бул олуттуу эмгек, ошону карманыш керек дейт элем. Адамдардын орозосу кылган ибадаты бузулуп калбаш үчүн. Албетте, сөзсүз түрдө.
анткени көп учурда кээ бир молдокелер чыгып эле мага көрүнгөн жокто үйүн-түн отуруп айта берет да. Болбосом чымчык сайрап качан эле жанагыда таң атып адамдар дыйкандар көчөгө чыгып кеткен болот. Тириликке кетишкен болот. Кеткен болот. Адамдар ошого этият болуш керек. Анан жеке адамдар кээде мен мойнума алам деп айта берет экен да. Ал кыяматка барганда өзүнүкү мойнуна ала албай калат. Ошондуктан мойнума алам, кыла бер, мен жооп берем дегендерге маани бербеш керек. Ага илим жооп бериш керек. Атайын расмий муфтияттын календарын караса, бул ошол Таквим Уммул Кура, анан Египеттики, Пакистандыкы, Ислам академияларыныкы, Сауд Аравиясынын өзүнүн таквимдери менен андан сырткары илимий негизде далилденип, ошого мындай жооп берилет атайын комиссиянын лажнанын чечиминде чыгарылган календар. Ошон үчүн ага өтө маани бериш керек. Андан сырткары дагы бир нерсе, бул ошол адат болуп калган сагыз чайноо дагы маселеси. Кээ бир адамдар жанагы жаңы сагыз чайнаганда даамы бар, шилекей менен кирип кетип бузуп коюп коркунучу бар. Анан кээ бирөө утур чайнап, кайра кулагына чаптап алып, кайра чайнап, мунжуты кетип калды дейт го. Бирок ошол деле макру, анткени ошол жанагы бир азы бөлүнүп, үзүлүп, ошол тамакка кирип кетиши мүмкүн, айрыч ирип кеткен учурда. Андан сырткары деги эле сагыз чайноо бул үммөттүн эркектерине макру, бул ошол аялдарга таандык, анткени аялдар ошол сагыз чайнаган болсо аларга макул деп табылат дагы. Бирок алар деле элдин көзүнчө мындай чалчаңдап чайнабаш керек, бирок негизинен чайнаганга. Эркектерге бул Хидая шарифте келет, макру деп келет, өтө зарыл болуп калган учурда, тиш тазалоо керек болгон учурда же болбосо башка. Телевизордон карап отурсаң кээде чоң адамдар деле чоң жерде отуруп чайнап аткандар бар да, ошол өтө ыңгайсыз, өтө туура эмес маселенин адепсиздикке жатат. Адепсиздиктин катарына кошулат. Бул жерде дагы байкаган нерсем устаз, ислам дини ушул адамдардын кылган ибадатынын мындай толук жакшы болушуна өтө көңүл бурат экен да. Албетте. Жана айткандай парыз, сүннөт, мустахаб адептери болгондой эле дагы ушул ибадатты бузуп койбоо үчүн ибадатты буза турган нерселердин эң чоң нерселер жанагы тамак жеген, мисалы үчүн. Андан кийинкиси макрухтар деп, бул дагы ошол кичинекей нерселерден сактансак, биз чоң нерсеге түшүп калбоодон сактайт деп ушул нерселерди бизге буйрук кылган деп байкап турам да. Ооба, мисалы үчүн жанагы үйдүн үстүнө жанагы неме деп коебуз, сатык деп коебуз, крыша деп айтабыз. Үстүнө чыгып, азыр бизде үйлөрдүн үстүлөрү тегиз го, жанагы этаж үйлөрдүн. Ошо чыкпай деп айтабы, кулап чөсүн деп. Бирок ошо кулап чүү коркунучу ошонун кырына келип калганда билинет да. Ошон үчүн жанагы кайсы бир нерсени бул арамга барба, арамдан мурда макру деп айтып атканыбыз, ошол макруга кирбесе арамга кирбейт деген сөз да. Эгерде макруга кирип кеткен болсо, бул арамга тез эле кирип калышы мүмкүн деген сөз. Ошол жанагы этиет чаралары шариатта каралганда, мындай бир адамдын акылына келбеген бир жол менен каралган, ушунчалык деңгээлде кимдеги макрудон тартынса, бул парздан тартынат деген маселе. Анан мынагу бизде ушундай бир адат жайылып кеткен, орозо учурунда тамактан ооз тийип дамын көрсө болот, кеңири болуп кеткен да. Туура, эгерде жанагыда күйөөсү абдан ачуулуу болуп, тамактын таамы туура эмес болуп калса, уруп жибере турган, муштап жибере турган акмак пейили, бир ит пейили күйөөлөр болуп калса, ошолордун аялдары тамактын таамын татып көрүп, бирок кайра сыртка түкүрүү керек болот. Ал эми жана жаш балдарга тамак чайнап бергенде, мисалы үчүн, эгерде башка тамак бере турган жок болуп, жана смесь жок болуп, каша-маша жок болуп калып, ошону чайнап бериш гана керек болуп калса, ошондо ошол аял энеси чайнап берсе болот. Ошондо дагы оозун чайкап кетирүү керек, аны тамшанып жутуп албастан. Ошого өтө маани бериш керек. Орозо учурунда ошол соода кылгандар деле балды көрүп деле, башка нерсени көрүп, сары май деле ооз тийип, ой жакшы экен деп, анан кийин орозо дос ийсе боло берет деп өтө катуу кетип калган жери бар. Мына ушул нерсеге этият болуш керек. Булардын бардыгы зарылчылык убакта гана. Өтө зарылчылык убакытта, эгер ошону көрбөсө, билбесе, олуттуу зыян келип кала турган, же үй бүлөдө бузучу болуп кете турган, же балачка калып ооруп кала турган деңгээлде болуп калса, ошондо каралат. Эми зарылчылык ошол жердеги шартка жараша каралыш керек. Анан ошол адамдар ошону зарылчылык деп билген болуш керек. Анан жеке өз зарылчылык деп билип алып эле аткара берсе, бул нерсе таптакыр туура эмес болуп калат деп айтсак туура болот. Устаз, сизден Алла разы болсун. Ушул жерде дагы сурап кете турган нерсе, азыр биз айттык, ушул жаман көрүлгөн нерселерди таштап, адам сүннөттөргө, өзүнүн күнүмдүк адатына айландырып калуу үчүн кандай адамда мындай сезим же кандай нерсе болуш керек адамда? Негизи орозонун маани максаты мына ошол жакшы нерселерди өзү адат кылып алсын деген сөз да. Мисалы үчүн карабайсызбы? Адатта көнүп калган жанагы тамак жебеген ушул тамак жеп, анан тамак бартып тамак жебей коюунун өзү, урушуп кеткиси келсе мен орозомдо токтоп калуунун өзү адам көнсө болот деген сөз да. Ошон үчүн орозодо адам өзүн кыйнап болсо деле, бир аз мажбурлап болсо деле, ошого көнүп ала турган болсо,
Kalgan 11 aydan barda oşoga könüp ketet degen söz. Ki bir adamlar moldalar sykylcada öyle berет da uşunta alıp aytam kantem. Misal üçin surayt da men sabırdı bola albaytam. Kam sabırdı bolam. A sen sabırdı bolsun, sabırdı bolasun desem men namaz okuy albat, kant namaz okuyum deyt. A sen namaz okusan namaz okuyup kalasın. Ayttor adam oşo hareket kılış gerek. Janagı Kırgızdın jakşı bir nakıl gebi var. Kızıl gekirtek kıyla jerge sekirtet dep. Dordoygo ertemene saat 3'te barışat. Al emeske de men gez satıp algan вечеркага барсам, saat 4'te bazar adam kızıp turgan bolot, tаңкы 4'te. Анда адамдар намаз окуй элек болот да көп учурда. Таң калып карайсың. Ошон үчүн адамдар эгерде чындап 5ке баргысы келсе, чындап жашоосун оңдогусу келсе, анда булар ошол сүннөттөр аткарыш керек. Адам моюн жар бербесе, шайтанга моюн бербестен, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп сол жак 3'tү куруп алып туруп баштай берсе, иншалла Кудай Таалам жакшылыгын берет. Usta sizden Allah razı olsun. Allah subhanahu wa taala sizin ilminizge bereke versin. Jana bizde şul orozonu sonun kılıp bir Allah Taala körküm kılıp tutup berүүgө Allah Taala nasip kılgan bolsun. Jana barыбызды şul aytılgan makruklardan, aram neslerden alыс kılgan bolsun. Urmattуу telegörүүчүлөр, sizler orozo adamdan je bolboso orozo ubagында жаман жакшы көрүлбөгөн нерселер деген теманын айланасында сөз кылдык. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.